Петимум Эдуарда деген ат менен дүйнө элине таанымал гүлдү жергиликтүүлөр айгүлгүлү деп аташат. Баткен районунун Айгүлташ тоосунун тескей тарабында өскөн гүлдүн мындай аталып калышы уламыштан келип чыккан. Бул аймакта жашаган Айгүл аттуу кыз аскадан боюн таштап, анын каны чачыраган жерден бою 1,5 метрге чейин жеткен кооз гүл өсүп чыккан дешет. Айгүлдүн сүйгөнү өмүрү кыйылып кеткенден кийин өзүнүн жигитинен айрылып жашаганга түңүлгөндөн ошол тоого, азыркы турган Айгүл тоого өзүн таштап, жанагы мен айткан каны тамгандыктан ошол жерде Айгүл гүлү өсүп чыккан. Айгүлташ тоосу Баткен шаарынан 20 чакырымдай алыста жайгашып, анын тескей тарабында Айгүл гүл өсөт. Ал 7 жылда гүл ачып, андан соң ар жыл сайын бирден коңгуроо сыяктуу гүлдөрү кошулуп турат. Анын гүлдөө мезгили апрель айынан баштап май айына чейин гана болот. Бул аралыкта республикабыздын ар тарабынан жана чет өлкөлүк туристтер керемет гүлдү көрүүгө келишет. Айгүл гүлү дүйнө боюнча саналуу гана жерде өскөндүктөн аны көрүүгө келген адамдар үйүнө да алып кетүүгө кызыктар. Мындан улам бул тоодо өскөн гүлдүн саны азайып кеткен. Буга кайдыгер карабаган мектеп окуучулары гүлдү коргоо максатында демилге менен чыгышып, бийлик өкүлдөрүнө жана кайдыгер болбогон атуулдарга кайрылышкан. Бирок окуучулардын аракетине бир да тараптан колдоо болгон эмес. 2015-жылы досторум менен биргеликте, өзүңүздөр билесиздер, жыл сайын ушул гүл азайып баратат да. Ошондуктан досторум менен биргеликте ушул гүлдү коргоо берели деп чечтик. Анан ошого бир канча адамдарга кайрылдык. Бул тууралуу айта кетсем, жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылдык да. Анан алар жактан колдоо болгон жок. Андан соң мектеп окуучулары 7 каналдын башкы директору Алтынбек Ажы Жумаев менен Facebook баракчасы аркылуу кокустан байланышкан. Жаштардын жаратылышка болгон мындай аяр мамилесин баалап, жана алардын Айгүл гүлүн сактап калуу үчүн көрүп жаткан аракеттерине жакындан колдоо көрсөткөн Алтынбек Ажы Жумаевке өз ыраазычылыктарын билдиришти. Ушул 7 каналдын директору Алтынбек Жумаевичке биз терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени биздин үстүбүздө турган футболкаларды, ушул кепкаларды ошол киши өзүнүн каражатынан алып берди. Ошол кишиге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бул жерге келип эс алуучуларга айта кетчү нерсе, келип жакшы эс алып кетишсе, мүмкүн болушунча өзүбүздөн чыккан гүлдү өзүбүз жок кылбай, наоборот, ушунун көбөйүшүнө өздөрүнүн салым кошто демекчимин. Мындан сырткары Алтынбек Ажы Жумаевдин демилгеси менен 7 каналдын жалпы жамааты 16-17 апрель күндөрү Айгүл гүлүн коргоо боюнча флешмоб өткөрүшөт. Ошондой эле сейрек кездешкен гүлдү даңазалоо жана сактоо боюнча иш-чара жеринде уюштурулат. Ал жерге жалпы 7 каналдын жамааты жана негизги эфирде отурган алып баруучулар, ошондой эле элге белгилүү тележурналисттер барат. Бир гана ал жерде ушул Айгүл гүлүн коргоого карата флешмоб гана өткөрүлбөстөн, ушул эфирге чыгып жүргөн мыкты тележурналисттерибиз, алып баруучуларыбыз жалпы эл менен чогулуп, эл менен бир баарлашуу, кандай көйгөйлөр бар, бизге кандай сунуштар айтылат, мына ушул жалпы эл менен баарлашуу кылат, жана алардын пикирлерин угат. Айгүл гүлү 1978-жылы СССРдин кызыл китебине, 2004-жылы Кыргызстандын кызыл китебине киргизилген. Өкмөт тарабынан Айгүл тоонун айланасындагы 300 гектар жер аянты Айгүл коругу болуп түзүлүп, тосмо курулган. Учурда бул жерди көрктөндүрүү жана инфраструктурасын жакшыртуу боюнча аракеттер жүрүүдө. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал, Баткен өкүлчүлүгү.